Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмөндөр. Арыбаңыздар жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, мынакей ыйык Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүндө олтурабыз. Жараткан Аллах Таала баарыбыздын туткан орозолорубузду, кылып жаткан ар бирибиздин ибадаттарыбызды кабыл этсин. Бүгүн сиздер менен ыйык Кур'андын "Kullu şeyin halikun illa vejhahu lahul hukmu ve ileyhi turcaun" деген аятын ошонун тафсиринен бир аз бөлүктөрүн окуйбуз. Устат Бедиуззаман Hazretlери Лемуалар деген китебинде кыргызча жарыктар деп которулуп жатат. Ошо Кур'ан нурунан жаркырап чыккан жарыктар деген. Ушул бир аяттын жаркыраган бир нурдуу тафсиринен кыскача бир үзүндү окуйлу. Себеби бул азыркы учурда ушул мына Рамазан айын акыркы 10 күндүк мына Кадыр түнгө байланыштуу дагы чоң бир маанилүү байланышы бар. Эй инсандар, убактылуу, кыска жана пайдасыз өмүрүңөрдү түбөлүктүү, узун, пайдалуу жана жемиштүү кылууну каалайсыңарбы? Biraz каалоо инсанияттын талабы. Албетте, бардык эле адам өзүнүн убактылуу жашоосун түбөлүктүү кылууну каалайт. Бул чыныгы инсанияттын талабы. Мына ошондуктан ошол өмүрүңөрдү чыныгы түбөлүктүү Кудайдын жолуна сарптагыла. Караңыз, биз өмүрүбүздү түбөлүктүү Кудайдын жолуна сарптаган кезде биздин убактылуу өмүрүбүз түбөлүккө айланат. Анткени түбөлүктүү Кудайга жүздөнгөн ар бир нерсе түбөлүктүүлүктүн чагылуусуна ээ болот. Бир күзгүнү элестетип көрөйлү. Күзгүдө утурумдук өтүп кеткен нерсени чагылдырса, ошол нерсе дароо эле өтүп кетет. Эгерде туруктуу болуп турган нерсени чагылдырып турса, күзгүн түбөлүктүү чагылдырып тура берет. Мына ошол сыяктуу Аллах Таала түбөлүктүү зат, бакый. Анын Курандагы бир исми бакый, түбөлүктүү деген. Эми ушул түбөлүктүү Кудайга биз дагы эгерде өзүбүздү, напсыбызды күзгү кыла турган болсок, тахаллаку би ахлакуллах, пайгамбарыбыз айтты, Алланын адеп ахлактары менен ахлактангыла деп. Демек биз Алланын жолунда Аллага бир күзгү боло турган болсок, анда эмесе некен биз дагы түбөлүктүүлүккө өмүрүбүз, кыска убактылуу өмүрүбүз түбөлүккө айланат. Бираз ар бир адам өмүрүнүн узун болушун каалагандыктан, түбөлүктүү жашагысы келгендиктен жана бул өтүүчү өмүрдү түбөлүктүү өмүргө айланта турган бир чарасы бар болгондуктан жана аны руханий узун өмүр сыяктуу өткөрүү мүмкүн болгондуктан, албетте адамгерчилиги бузулбаган ар бир инсан ал чараны издейт. Ошол убактылуу өмүрдү түбөлүктүү өмүргө айландыра турган чарасы бар. Ошол мүмкүнчүлүктү иш жүзүнө жүзөгө ашырууга далалат кылат. Мүмкүн болушунча өмүрүн түбөлүктөштүрүп калууга аракет кылат жана мына ошого аракеттенет. Мынакей анын чарасы. Бул жерде ошол биздин убактылуу өмүрүбүздү түбөлүктүү өмүргө айландыра турган чарасы. Аллах үчүн иштегиле, Аллах үчүн көрүшкүлө, Аллах үчүн эмгектенгиле, Аллах үчүн жана жалгыз гана Алланын ыраазылыгы үчүн ал ыраазы боло турган чөйрөдө гана аракет кылгыла. Ошол кезде силердин өмүрүңөрдүн ар бир мүнөтү узун жылдарга айланат. Бул акыйкатка ишарат катары Кадыр түн сыяктуу бир түндүн 80ден ашык жылдарды камтыган 1000 айга тете болгонун Кур'ан аяттары көрсөтүп турат. Караңыздар. Эгерде биз Аллахтын ыраазылыгы үчүн кыла турган болсок, Аллах үчүн көрүшүп, Аллах үчүн бардык эмгектерибизди Аллахтын ыраазылыгы жок дейт. Анда эмесе биздин
ушул убактылуу ömürüбүz түбөлүктүү ömürгө айланат дейт. Бул акыйкатка ошол азыркы Кур'анда айтылган кадыр түн сыяктуу бир эле түндүн 80ден ашык жылдарга камтыган 1000 айдан да кайырдуу экендигин Кур'ан аятта көрсөтүп жатат. Yani бул жөнүндө алымдарыбыз азыр көптөгөн маселелерди, тафсирлерди айтып берип атат. Лейлатул Кадр хайрун мин алфи шахр. Кадыр түнү бул 1000 айдан да жакшыраак деген аяттын маанисинде. Ошондой эле бул акыйкатка ишарат кылып жаткан олиялар менен акыйкат ээлеринин ортосундагы бир эреже бар экен да. Кандай? Басты заман деген. Бул басты заман деген эреже бул убакыттын кеңейүүсү. Аз эле бир убакыттын ичинде турат, а бирок ошонун ичинде көп нерсени кылып калуу бир мүмкүнчүлүгү. Бул ушул Лейлатул Кадр, Кадыр сүрөсүнүн түшүүсүнүн да бир асбабун нузул деп коет. Ошол түшүү себебинде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошо өзүнүн сахабалары менен отурган кезде Бани Исраил коомундагы бир баатыр жөнүндө айтып береткен. Ошондо ал баатыр колунан кылычын, куралын түшүрбөстөн 1000 ай бою ошол динсиздер менен, капырлар менен ошол жихад кылгандыгын айтып берет. Ошол убакта сахабалар: "Я Расулуллах, бир эле баатыр 1000 ай жихад кыла турган болсо, анда эмесе биздин амалдарыбыз алардын амалдарынын астында жок сыяктуу эле болуп калат турбайбы?" деп эмне кылышкан? Үмүтсүздүккө түшкөн. Ошол убакта Аллах Таала дагы ошол Кадыр сүрөсүн түшүрдү. Кадыр сүрөсүндө Аллах Таала силерге ошондой бир түн берет. Ошол бир түндүн ичинде ибадат кылсаңар, бир түндүн ичинде кылып калган ибадатыңар 1000 айлык ибадаттын сообун берет. 1000 айлык жакшылыктардын натыйжасын берет деп ушунчалык чоң бир сүйүнүчтүү бир жакшы кабарды бизге айтып жатат. Карасак, аз эле бир түндүн ичи, а бирок бир түндүн ичинде 1000 ай болгондо 83 жыл 4 айлык ибадатты кылып жаткан ошонун сообу берилип атат. Убакыттын кеңейтүү бир сырын Аллах Таала ушунчалык бир насып кылып атат. Көптөгөн жылдардын ичинде камтыган бир канча мүнөттүк Мираж окуясын карап көрөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Миражга чыккан кезде ал жерде биринчи Исра, андан Исра деген Меккеден Иерусалимге чейин учуп келди. Иерусалимден анан кийин 7 кабат асманга чыгып, Аллах Тааланын бардык мүлкүн көрүп, тозок, бейиш, ахирет мына ушундай экскурсия жасатты да Аллах Таала пайгамбарыбызга. Мына ушул Мираж окуясы бир көзүрмөмдүн ичинде өткөн окуя, а бирок ошонун ичинде канча деген окуялар болуп өттү. Мына ошол дагы азыркы айтып жаткан басты заман деген акыйкатка ишарат кылып жатат. Мындай жеткенде Аллах Таала ушунчалык даанышмандыгынан аз бир убакыттын ичинде көп нерселерди жасатып коюуга мүмкүнчүлүк берет дейт. Мираж окуясынын бир саамдык мөөнөтүнүн миңдеген жылдарды ичине алган кеңдиги, камтуусу жана узактыгы бар. Анткени ошол Мираж жолу менен пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам түбөлүктүү ааламга кирди. Ал ааламдын бир нече мүнөттөрү бул дүйнөнүн миңдеген жылдарына өзүнө камтый турган миңдеген жылдарына тете болуп саналат. Ошондой эле олиялардын арасында көп жолу болуп өткөн басты заман окуялары бар. Олиялардын арасында дагы ошол аз бир убакыттын ичинде көптөгөн нерселерди кылып калган кереметтер болгон экен. Булардын бардыгы дагы мына ушул акыйкатка, басты заман, убакыттын кеңейүүсү деген акыйкатка негизделген дейт. Бунун бардыгы дагы жөн эле ойдунан мындай жалган нерсе же болбосо апыртылган нерселер болуп эсептелбейт дейт. Булардын бардыгы ушул акыйкатка негизделген. Кээ бир олиялар бир мүнөттө бир күндүк иштерди аткарышкан. Кээ бирлери бир саатта бир жылдык миллеттерди өтөшкөн. Кээ бирлери болсо бир мүнөттө Кур'ан хатым окугандыктарын рываят кылып
кабарлап келишет. Мына ушундай акыйкат жолундагы чынчыл аалымдар албетте билип туруп жалган айтып өздөрүн төмөн көрсөтүшпөйт. Сөзү негизи Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан Каримди 3 күндөн эрте хатым кылууну жактырган эмес. Себеби ушунчалык тез окулуп, Кур'анга маанисин түшүнбөй тез окулуп, урматсыздык болуп калат деген да. Ошон үчүн эң эле тез окулганы, Кур'анды баштан аяк окулганы бул 3 күнгө деп гана чечмелешкен. Мүмкүн болсо андан таданни деп коет, ушунчалык ар бир тамгасына дыккаттык менен, маани берүү менен, ичиндеги сөздөрүнө кунт коюп, анализ жүргүзүү менен ушунчалык окуганы жакшы болот. Бирок кээ бир риваяттарда, кээ бир эмне кылган дейт, алымдар же олуялар 1 мүнөттүн ичинде же болбосо 1 күндүн ичинде Куранды хатым кылып койгон деген риваяттар айтылган экен. Демек, булардын бардыгы кандайча? Алар өз чынчыл болсо, олуя болсо, ушунчалык таква адамдардын оозунда айтылып жүргөн алымдар болсо, алар эч качан калп айтпаса, демек, бул жерде бир сыр бар экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир саамдын ичинде миражга барып келди. Мына ушундай бул ааламда Аллах Тааланын коюп койгон бир кичинекей формуласы бар. Ушул формула менен, бул формуланын аттагы басты заман деп коет экен, убакыттын кеңейүүсү. Ушул эреже боюнча эмне кылат экен? Бул аалымдарга дагы ушундай бир мүмкүнчүлүк берди. Аллах Таала ушу аз бир замандын ичинде Куранды хатым кылууга, баштан аяк окуп чыгууга мүмкүнчүлүк берип коет дейт. Ошондой эле ошончолук чексиз жана көп жолу өтө ишенимдүү кабарлар аркылуу ачык көрсөтүлгөн басты заман акыйкаты, убакыттын кеңейүү деген акыйкатын өз көздөрү менен күбө болуп көрүшкөн дейт. Күбө болушкан. Бул жерде бир кыстарма келип атат. Кур'ан-ы Каримде дагы басты заман жана тайю заман деген ушул акыйкаттар келет экен. Басты заманда азыр биз айтып атабыз, аз бир убакыттын ичинде көптөгөн иштерди жасап калуу мүмкүнчүлүгү, убакыттын кеңейүүсү боло турган болсо, тайю заман деген бул аз гана убакыттын ичинде көптөгөн убакытты ашып өтүү дейт. Аз бир убакыттын ичинде көптөгөн убакытты ичине камтып алуу болуп эсептелет экен да. Бул жөнүндө Куранда Кахф сүрөсүнүн 19-аятында келет. Qala qailun minhum kam labistum. Алардын бири бай үңкүрдө жаткан жигиттер жөнүндө бир сөз болуп атат да. Qala qailun minhum, алардын бириси айтат экен, канча убакыт жаттык экен бул үңкүрдө деп сурайт. Ошондо эмне кылат экен? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin. Bir gün же жарым күн эле жаттык окшойт деп айтышат дейт. Ошо калгандары эмне кылды? Ал жерде калган жарым ай дейт да, ошол жерде bir gün жаттык же болсо жарым күн эле жаттык окшойт деп ойлошот дейт. Айтышат. Ошондой эле walabisу fi kahfihim 300 sinina ваздаду 9. Аллах Таала ошол Кахф сүрөсүнүн 25-аятында айтып атат, ошентип алар үңкүрдө 300 жыл жатышты, жана да үстүнө 9 жыл кошулду деп бул жерде тайю заманды көрсөтүп жатат. Алар өздөрү үчүн bir күн же жарым күн уктагандай эле сезилип атат, бирок чындыгында, акыйкатында 309 жыл ошол үңкүрдө жатып уктап калгандыгы жөнүндө сөз болуп жатат. Караңыздар, бул ушундай бир формула экен. Аллах Таала кааласа, себеби Аллах Таала Маликул Мулк, бүт бардык мүлктүн ээси болгондуктан, убакыттын дагы ээси Аллах болгондуктан, Аллах Таала ушу убакытты кааласа кеңейтип коет экен, кааласа тартып коет экен да. Бул жерде дагы ошо убакытты аз бир убакыттын ичинде көптөгөн узак убакытты ашып өткөрүп койду. Тайю заман деген акыйкат мына ушул. Мына ошол сыяктуу басты заман жөнүндө дагы wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun деген аятта, бул дагы эмне? Хадж сүрөсүнүн 27-аят экен. Акыйкатта wa inna yawma 'inda rabbika, акыйкатта эгеңдин алдындагы bir күн дейт. Раббиңдин алдындагы bir күн
Силердин санагыңар боюнча 1000 жылга тете. Эми ушундай Аллах Тааланын ушундай бир күндөр бар дейт. Биздин эсеп боюнча Аллахнын бир күнү 1000 жылга тете болуп калат деген аяттар келип атат. Бул дагы эмне экен? Басты заманды көрсөтүп жатат. Азыр биз айтып аткан Мираж окуясы дагы ушул сыяктуу көптөгөн нерселер ушул басты заманды далилдеп жатат дейт. Демек бул жерде бизде эч кандай шек күмөн калбайт экен. Ушул убакыттын кеңейтүү эрежеси, басты заман деген эреже, эч бир адам четке кага албай турган бир түрү бар. Бул дагы эмне кылды? Адам уктаган кезде өзүнүн түшүндө көрүп атат. Ар бир адамдагы бул басты заман деген акыйкаттын бар экендигин биле алат, сезе алат дейт. Себеби уктаган кезде түшүндө кээде адамдын бир мүнөттө көргөн түшүн, өткөргөн акыбалдарын, сүйлөгөн сөздөрүн, көргөн ырахаттарын, же болбосо тарткан азап кайгыларын өңүндө көрүү үчүн бир күн, балким нечендеген күндөр керек болуп калат дейт. Кээде ошондой көп узак нерсени айтып берет, а бирок ошонун бардыгын карап көрсөк, 1-2 мүнөттө гана түш көргөн болот экен. Элхасыл корутунду инсан фани, чындыгында инсан некен убактылуу өтүүчүбүз. Бул дүйнөдөн биз өтүп кетебиз. Бул дүйнөдө түбөлүктүү түркүк болуп калып калбайбыз. Бирок түбөлүк үчүн жаратылган. Бирок Аллах Таала бизди эмне түбөлүк үчүн жаратты. Түбөлүктүү Кудайдын күзгүсү катары жаратылган. Жаратканда дагы Аллах Таала эмне кылды? Мен жер бетине өзүмө бир халифа жаратам деп атат. Өзүнүн рубубиятын, башкаруусун инсанга тизгинин берип атат бул жерде дүйнөдөгү кичинекей бир микъяста өлчөмдө. Дүйнөдө мындай жеткенде бүткүл жан жаныбарлардын султаны, падышасы болуп жаратылды. Түбөлүктүү мөмөлөрдү бере турган иштерди кылууга милдеттендирилген. Инсан милдети эмнекен? Түбөлүктүү мөмөлөрдү бериш керек. Биз келгенден кийин бул дүйнөдөгү кылган ибадаттарыбыз акыретке түбөлүктүү мөмөлөрдү жөнөтүшүбүз керек дейт. Түбөлүктүү Кудайдын түбөлүктүү ысымдарын чагылуулары менен кооздуктарына себепчи боло тургандай келбет берилген. Демек, бизге ушундай бир дене мүмкүнчүлүк, жагдай берилди. Биз өзүбүз убактылуу болсок дагы, түбөлүктүү, бакый, хакыйкый түбөлүктүү Кудайдын жамалын, сулуулугун, кооздуктарын көрсөтүүгө себепчи боло турган бир келбет берилди дейт да. Андай болсо, ушундай бир инсандын чыныгы милдети жана бакыты бардык дене мүчөлөрү жана бардык жөндөмдөрү менен ошол чексиз түбөлүктүү Алланын ыраазы боло турган чөйрөсүндө анын ысымдарына жабышып, түбөлүктүүлүк жолунда ошол түбөлүктүү Кудайга жүздөнүп бакыт алуусунда болуп саналат дейт. Демек, биз дагы ар бир жасаган иштерибизди, ар бир ибадаттарыбызды тек гана Алланын ыраазылыгы үчүн, Алланын каалаган тарзында жасай турган болсок, Алланын ысымдарына жабышып, түбөлүктүүлүк жолунда жүздөнө турган болсок, анда эмесе биздин чыныгы милдетибиз, чыныгы бакытыбыз мына ушул нерсенин ичинде жатат дейт. Тили я бакый антал бакый деген сыяктуу, эй бакый, түбөлүктүү болгон Аллахым, сен гана түбөлүктүүсүң деп бүткүл дүйнөдөн жүзүн үрүп, жүзүн тек гана ахирет үчүн, Аллах үчүн бура турган болсо, жүрөгү, руху, акылы жана бардык сезимдери да, тили айткан сыяктуу да, жүрөгү, руху, акылы жана бардык сезимдери дагы хуал бакый, сен түбөлүктүүсүң, хуал азали вал абади, ал түбөлүктүү, азали жана абади, эбеди болгон, соңсуз. Ва сармадию, хуал даиму, хуал матлубу, хуал махбубу, хуал максуду, хуал ма'буду деп айтууга тийиш. Я Аллахым, сен соңсузсуң, сен соолубассың, сен дайыма болуп туруучусуң,
sen bizden en ulu maksatыбызсың, sen bizden süýüktübüzsüň, sen bizden ulu maksatыбызsың, sen bizden sığınuvçu Hudaýybızsың dep daima aytyp durga tiiş bolup galat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Wa akhiru da'wani anil hamdulillahi rabbil alamin. Bi rahmetika ya erhamer rahimin.